15 жаштагы Кутман үчүн күнүнө 2-3 мал суу ташып келүү күнүмдүк жумуштардын бири. Жаз жай айларында таза суу алып келүү эчке өйгөй жаратпаганы менен кышкысын тоолуу айылдын баткак жолдорунда бир аз кыйынчылыктар пайда болот. Күнүгө суу ташыймыш илтип, жолдорубуз дайыма ылай болот, жамгыр жааганда, кар жааган күн ачылып, эригенде дагы ылай болот. Мен күнүгө суу ташып, мындай алыстыктан суу алып келем, дайыма ылай болуп, кийимдерим күнүгө алмаштырып, үйдөгүлөр деле кыйналат, кийимин жууп. Бул айыл Ош облусунун Каракулжа районундагы Шартыгатал Сарбулак айылы. Мында таза суу маселеси мурдатан чечилбей келген көйгөйлөрдүн бири. Ошондуктан жергиликтүүлөр жанын суусунда тиричиликке иштетишет. Айылдагы жалгыз жолдун мындай абалга келишине быйылкы жылдын август айынан башталган таза суу тартуу иштери себеп. Ошондуктан жергиликтүүлөрдү жолдон да таза суу чыгарылганы кубандырат. Бизде илгертен эле жок сада олан. Эшек менен ат менен мына көрүп турасыңар го. Эшек менен ат менен ташып ишчелек. Ушу. Аны эми мына суу чыгат дегенде сүйүнүп атабыз. Анан мына жерге биртке агызып койгонда күздө. Агызса бул шор суу экен, муну болгуда эмес. Биз берагыракта бир булагыбыз бар. Ошону кошун чагырып үстүнөн неме турба коюп чыгарып алсак бейим дегендери да болуп атат эми. Сарбулак айылында таза суу тартуу иштери аягына чыгып калды. Жумуштар бүтсө 250 кожолук суу менен камсыз болот. Эки жерден суу чыкчу да. Ошондон кийин анан мамлекеттик планга кирип калып, мамлекеттин эсебинен ушул суу кирип калып 2018-жылы кирген. Быйыл жаз алды менен башталып, күт документтери бүтүп. Мына азыр бүтүш аягында эмек бүтүп калды. Да Кудай кааласа да 10 күндүн ичинде сууну элге беребиз деп турабыз. Жакшы баардыгы бүткөн. Шартыгатал тоолуу айылдын көйгөйлөрү менен облус башчысы жерине барып таанышты. Таза суу маселеси, жол көйгөйү тууралуу тиешелүү жергиликтүү жетекчилерге тапшырмаларын берди. Şu таза сууга жете турган жолдун акыбалын көрдүм. Бул болбойт. Бул жолду оңдотуш керек. Азыр мен айыл өкмөтү менен дагы сүйлөшкөндө айтып атам. Биз ушул айыл Сарбулак айыл өкмөтүнүн өзүнүн өнүгүү программасын түзүп, ошолорду дагы детальдап түзмөйүнчө айыл өнүкпөйт. Анан бир бюджеттен бул жактан жетпей атат, инвестор келбей атат, жардам болбой атат деп айтып атышат. Жардам болот эле, инвестор эле келет эле, эгер бизде жакшы программа, бизнес проекттер болсо. Сарбулак айылынын тургундарынын таза суу маселеси чечилгени менен жол көйгөйү орчунду бойдон калууда. Ошондуктан өкмөттүн Оштогу өкүлү тиешелүү кызматтарга тапшырма берип, жол көйгөйүн тез арада чечүү талабын койду. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.